Азаттык радиосунун данестүү телекөрсөтүүсү ободо алдыдагы жарым саатта кыргызстандыктардын жана чет жердеги журтташтарыбыздын жашоосу тууралуу видео баяндарды сунуштайбыз. Бүгүнкү чыгарылышта 10 000 сом үчүн кыйылган жаш өмүр, Сузакта өз жанын кыйган окуучу Шерзат Алимбеков тууралуу достору кандай ойдо? Эмне үчүн ал жаштайынан кара жумушка тартылган? 18-не чейин сабакка келбей калды бул бала. Баткен облустук ооруканасында кардиолог, уролог, көз докторлор жетишсиз. Имараты эски, дарыгерлердин саны аз облустук оорукананын азыркы дарымети кандай абалда болду экен? Областтык деп атыбыз бар. Областтык, значит, ушундай жасаш үчүн анын кадрлар менен топташ керек биринчи. Акча эмес жумуш сураган майыптар, Сокулуктагы майыптардын ишканасы элден буйртмаларды күтүүдө. 10 чакта жолу барасың, жалдырап сурайсың, иш алышып эле бизге. Карлыкка моюн сунбаган Осмонкул Насырынбеков 71 жашка чыкканына карабастан спорт менен машыгып, жаш медиктерге англис тилинде сабак да берип келет. Абышка канчадасың? Ой, жаш неме 71-ден жаша. Жамгыр кеннен чыккан топурак сыртка ташылып жатканда Кара Буура район тургундары нааразы. Келишимде алтын гана алыш керек деген маалымат бар. Бул жерде канча деген элементтер кетип атат. Чегарада сууга аккан тажик кызын куткарган баткендик Абдисаттар Садыковдун эрдиги. Мен түртүп кызды чыгарып бердим аларга. Тартып алды. Анан мен өзүм bir 30-40 метр өзүм агып кеттим. Ошондой эле журтташтар түрмөгүнөн Түркияда медитацияга үйрөткөн позитивдүү жубайлардын кеп кеңештерин угабыз. Студияда Сабыр Абдымомунов, эсенсиздерби? Сузакта уурулук айыпталып, намысына чыдабай асынып алган 9 класстын окуучусунун өлүмүнүн жагдайы кызуу талкууга алынып жаткан учур. Мектепте орто окуган Шерзат Алимбеков жаштайынан эле кара жумушка тартылып, ат түгүл автоунаа айдап, такси кызматын көрсөтүү менен кошумча киреше таап турчу экен. Кабарчыбыз Руслан Калматов атайын Сузакка барып, Шерзаттын жакындарына, досторуна жана мугалимдерине жолугуп баарлашып келди. Мектептерде жаңы окуу жылынын биринчи чейреги жыйынтыкталды. Мугалимдер окуучулардын бааларынын жыйынтыгын чыгарып, журналдарды толтурууда. Шерзат Алимбековдун эжекеси маркум окуучусун жоктоп, ал тууралуу мындай дейт. Бул жерде мына 3-чү журналда Алимбеков Шерзат. Мына айтып атпаймынбы, кийинки мезгилде мына сентябрь, октябрда баалары кескин төмөндөдү да. 4-кө 5-ке окуган бала мына 9-класста мына жерде 3 бар экен. Мына кыжы болуп кетти. Бул Аширбек агай болгондой жазат. Кийинки убактарда мына 14-тү, 15-и, 16-сы, 17-си, 18-не чейин сабакка келбей калды бул бала. Эмне себеп болду деп балдардан сурасам, көрүп атабыз, үйүндө жүрөт, машина айдап өтүп кетти, нары бери деп калды. Шерзатты азыр классташтары гана эмес, бардык мектеп жамааты жоктоп жатышат. Уюштургуч жөндөмдүүлүгү жана кичипейилдиги менен айырмаланган баланын мүнөзү баарына төп келчү. Бул жерде башка кыз менен отурчу, анын мүнөзү оор басырыктуу, көп сүйлөгөн бала эле. Азыр анын жоктугу билинип атат. Класста дагы коомдук иштерге жакшы катышчу, оор басырыктуу болчу. Сабактардан да орто окучу. Акыркы мезгилдерде көп кала баштаган сабактардан. Көбүнчө кыздар менен ынак болчу да бул бала. Мен байкайсың да эми, кирип барганда деле. Алимбековдордун үй бүлөсүн кайгыга салган күн 23 октябрь болду. Анткени 9 класста окуган уулу Шерзат өз үйүндө асынып ооруканага жетпей каза болгон. Баланын өлүмүнө себеп болгон жагдайды тууганы мындайча түшүндүрдү. Бакыт Токтосуновдун баласы уруп сабап, машинамда 10 000 сом акчам бар болчу, ошону сен алгансың деп, эмне болду экен, мага ачыгын айт, алдың белең, алганың чын болсо, мойнуңа алыпсың го, алып акчаны алдым деп десем, ооба мен алган эмес, ошентип урганда эсим ооп бар айтканда коркуп кеттим, мен өлтүрүп коет экен деп, баккасы өлтүрөм деп коркутуп эме кылып өлтүрүп коет экен деп, анан бу мойнума алып алдым эле, мен акмын аба деди.
Siz sotқа чейин барыңыз, до конца туруп бериңиз. Мен сизге ишенип, сизди күтүп отургам деди. Асын өлөм деп атат. Мен доказать этип вактына чыгып берем. Эми жаш бала сүйлөй берет деп койдум. Баламы милицияга алып барып, отурузуп, сурак алып, биз жок эле, ата-энеси жок, сурак эметип, жаздырышып, мойнуна коюп. Жаш баланы, эми бойга жетип көрүнгөн баланы өлтүртүп жок кылып коюп атат. Катты жазып таштап кетиптир столдун үстүндө. Ата мени сиз ууру деп ойлобоң. Ата мен азыр апам эле күтүп жүрөм. 2-3 күндөн кийин келсе апамы бир көрсөм эле болду. Мен акмын ал жерде. Бүтүп жазып таштап кетиптир бала. Мени да күтпөйүн алдым. Өспүрүмдүн сабалышы боюнча укук коргоо органдары иш козгогон эмес. Анткени сабалган Шерзат Алимбеков соттук медициналык кароодон өтүүдөн жана ооруканага жатуудан баш тарткан. Анын себебин маркум окуучу досторуна жана айылдаштарына уят болууну каалабаган. Деген менен Бакыт Токтосунов өспүрүмдүн өлүмүнө уулунун эч кандай күнөөсү жок экенин айтат. Уурулук фактысы айылдык милиция тарабынан далилденгенин жана баары мыйзам менен каралаарын бышыктайт. Текшеришкен, как положено, регистрация кылышкан. Анан кийин өздөрү аркаман жүгүрүп жүрүп, мага встречный жазып бер, акчаңызды төлөп берейин деп атасы үйүмө келди. Өздөрү күнөөлүү. Өздөрү жакшынакай сүйлөп, жакшынакай тарбиялап, жакшынакай сөз сүйлөсө бул иш болбойт болчу. Балам өзү иштеп, балам даже такси кылып дагы акча таап жүргөн. Мен Москвага кеткенде бул жерде такси кылчу. Жакшына продуктларды алып келип, энесин карап, ушинтип жүргөн. Анан кээде баягы бирөөнүн чөбүн жүктөшүп, пресс чөптөрдү жүктөп, туалет жүктөп, таш жүктөшүп, ушинтип дагы акча тапчу. Облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Мыктыбек Турдукулов милициянын аракетин мыйзамдуу деп атады. Бирок калган учурда аларга маалымат берилген. Анын жакын туугандары дагы бул окуяга күбө болушкан. Акчасын кайтарып берген. Уурулук окуясы боюнча калган факты боюнча кылмыш иши козголгон. Азыр юридикалык баа берүү боюнча тергөө амалдары жүрүүдө. 2002-жылы туулган Шерзат Алимбеков 4-1 туугандын кичүүсү болчу. Чоң агасы менен апасы көп жылдардан бери чет жакта миграцияда иштеп жүрөт. Маркумдун жакындары Шерзатты каза болгон күнү соттук медициналык экспертизадан өткөрүшүп, ишти кылдат иликтөөнү талап кылып, укук коргоо органдарына кайрылды. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу. Жалал Абадтан Баткен шаарына назар салсак, ал жакта Баткен облустук ооруканасында кардиолог, уролог жана көз доктурлары жетишсиз. Облустук деген аты гана болбосо, бул эски имаратта адамдардын саламаттыгы үчүн күн сайын күрөшкөн дарыгерлердин штаттык түзүмү да өзгөрбөптүр. Буга кошумча зарыл болгон медициналык жабдуулардын жоктугу да чоң көйгөй. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров облустук оорукананын бүгүнкү абалы тууралуу баяндайт. Я кардиологский, кардиологский. Баткен облустук ооруканасында күнүнө жүрөк оорусу менен 50-60 киши кайрылып турат. Бирок оорукана ичинде жүрөк оорусун дарылоочу атайын кардиология бөлүмү жок. Дарыгердин айтымында баарын терапия бөлүмүндө дарылап, кээде киши саны көбөйүп кеткенде коридорго жайгаштырып, же башка бөлүмгө жаткырууга аргасыз болушат. Ошондой эле жүрөктү текшерүүчү айрым медициналык жабдуулары да жок. Кардиологда спрос көп оорулар. Себеби кары картаңда бүт эле кардиологический оорунун основной. Анан кийин терапиянын составы болгондо өзүнүн оорулар аралашып жатат. Азыр өзүңөр да көрдүңөр, бир палатада 4 койка болсо, ошонун 2-3 кардиология, бир эндокринолог, бир пульмонолог деп отдельно бизде жок да аралашып жатат, анан аралашып дарылай бересиң. Бизде азыр эхокардиография деген жок. Башка райондордо көбүндө эле бар. Эхо деген жүрөк текшерүүчү УЗИге окшогон аппарат бар да, парокторду билет. Анан ошондой аппаратыбыз жок совсем. Облустук оорукана деген гана макам берилип калганы болбосо, Баткен шаары айыл мезгилинде райондук макамга ылайыкташтырылып тургузган оорукана. Ошол боюнча кала берген. Жаңыдан шаймандар менен камсыздоо, штаттарды көбөйтүү, кошумча бөлүмдөрдү ачуу, имарат куруу деген колго алынбай кала берген. Эми областтык деп атыбыз бар. Областтык, значит, ушундай жасаш үчүн анын кадрлары менен толукташ керек биринчи. Жаңы, значит, медициналык жабдыктар керек. Анын үчүн областтык болуш үчүн бул жерде компьютерный томографияларды алып келиш керек, гемодиализтерди алып келиш керек, цифровой рентгендердин аппаратураларын сатып алыш керек. Алып келип койгондо анан өзүнүн уровень деңгээли көтөрүлөт да. Баткен облусу боюнча 85 киши гемодиализ аппаратынын кызматынан пайдаланууга муктаж болуп, каттоодо турат. Бирок облуста гемодиализ аппараты жок.
имарат тартыштыгы, жаш адистерге шарт түзүү маселеси, кошумча бөлүмдөргө имарат куруу багытында облустук бийлик эми колдон келгенин жасайбыз дейт. Бир корпус курулуп кеңейтүү үчүн. Бул жерде 3 гектардан ашык жер бар экен. Андан чыгарып поликлиникасы, ЦЦМ, анда 1 гектардан ашык жерде турат экен. Ошого бул жерге дагы кошумча корпусту курганга мүмкүнчүлүк бар экен. Баткен облустук ооруканасынын имараты 1980-жылдары Баткен район борбору катары айыл мезгилинде курулуп ишке берилген. Облустук шифакана макамын алганына 16 жылдай болду. Сиздер Данисте ТВ берүүсүн көрүп жатасыздар. Студияда Сабыр Абдумомунов, эми кезек жаратман каармандарда. Каарылыкка моюн сунбаган бишкектик Осмонкул Насырымбеков 71 жашка чыкканына карабастан күйлүү күчтүү. Өзүн айрым жаштардан шайдоот алып жүрөт. Ушу күнгө чейин спорт менен машыгып, жаш медиктерге англис тилинде да сабак берет экен. Сергек жашоо сүргөн Осмонкул ата менен кабарчыбыз Бекзат Акаев баарлашып келген. 25'ti eğilmez. 60 yolu götürüm. Anan 30'tu eğilü yolu. Карылыкка моюн сунбаган Осмонкул ата 71 жашка келгенигине карабастан, жаштар менен тең ата спорт залында жумасына 2 рет машыгат. 1 2 10 мүнөттөн анан тияка барып келем, кайра 10 мүнөт ушундай кылам. Ошондо баарлыгын 90 мүнөт кылам. Жаңы келип баштаганыңызда мындай түшүнбөстүктөр болбодубу башкалар? Булак сакал үйдө отурбай караганда жаштар менен тең. Жок. Андай сөздөрдү. Андай жаштар келет да. Абышка канчадасың? Ой, жашын эми 71-демин. Жаша. Бир нече жыл мурун катуу илдетке чалдыккан аксакал спорттун көмөгү менен илдетти жеңип чыккан. 60 жашымда ооруп калдым. Аллергический болезнь. Анан жанагы преднизолон беришти. Гормон деп коет. 120 кил болдум. 10 метр баса алмайм, тердеп кургап. Анан ичимен ойлодум кой. Өлөйүнчө деп дарынын баарын таштап, анан бульварда басып көрдүм. Анткени бульварда ар бир эле 15-20 метрде скамейка бар. Ошондо 11 жыл болуп калды. Анан азыр көнүп алдым. Балакет болсун эле кетким келбейт. Ушу жерге бир 3 саат аябай занимация этип, анан кайра акыл эмгеги менен иштейсиң да, Анан 1 ай эс алгандай болуп каласың да. Жалкоолукту жининде көргөн агайын айтымында, азыркы жаштардан үмүтү чоң. Карыялар аларды сындай бергенден ордуна аларга тоскоол болбошубуз керек дейт. Анан калп эле анан азыркы жаштар бузулду, былжырайт. Наоборот, илгери биз бузук болчубуз. Азыркы жаштар айланайын, арак ичпейт. Тилди орусча да билет, англисче да билет. Англисче тимине шакылдатып сүйлөшөт, жаш балдар. Анын жарымын жасай албайбыз. Эгер азыркы абышкалар ошонун 10%-ин жазса, айланайын күндөп эле мана сыяктуу айта бермек, мен минтип, мен тигинтип деп. Азыркы жаштарга мен таң калам да. Ушундай целеустремленный, өздөрүнүн ишин билген, аракетчил, обязательно бир биздикилер болсо эптеп эле оокат кылчубуз илгери. Жөн эле мактана беребиз. Hello. Hello, Osmanbek. I am nice to see you. How is life? Where my teacher? Your teacher is in the room. Осмонкул ата учурда медициналык колледжде сабак өтүп келет. Чет өлкөлүк жаштарга таттуу билим берүү үчүн англис тилин тереңирээк өздөштүрө баштадым. Азыр керек болсо студенттеримди англисче урушуп да коем дейт. Okay, Osmanbek Baykin. How is the weather today? Today hot. Today is very hot. Yesterday was cold. Okay. Анын англис тил мугалими бизге Осмонкул агайдын жетишкендиктери жөнүндө төмөнкүлөрдү айтып берди.
Хочу отметить Осмонбек Байкен. Осмонбек агайдын англис тилин үйрөнүүдө көрсөткөн жыйынтыктары мактоого арзыйт. Бул үчүн убактысын бөлүп аракеттенип жатканы менен сыймыктанам. Жумасына 3 ирет. Бир да сабакты калтырбай келгендигин баса белгилеп кетким келет. Тилекке каршы башкаларда агайдай боло албагандыгы өкүндүрөт. Ал баарыбыз үлгү болуп атам. Мындан ары да биргеликте аракеттенүү менен ийгиликтерге жетишебиз деп ишенем. Посещает спа, он занимается спортом. Осмон Кулатанын оюнда бүгүнкү күндүн аксакалынын образы өзгөртүлүүсү керек. Замандан артта калбай, жаштарга уят болбошубуз керек деген ойдо. Илгери мен мындай болуп, анан минттим дегенче ал бүткөн абышка. Илгеркисин айткан анысын эмне болуп калат? Ал өттү, болду ал. Азыр эмне кыла аласың? Азыр жок дегенде балдарыңа үлгү болуп, эрте туруп, бирденкени алып келип, балдарың менен кошо китеп окуп, анан эле жан баштап эле жатсаң, телевизор көрүп эле, анан жаштарга кайсы акылды айтасың? Андан көрө сен өзүң аракет кылсаң, өзүң жаныңды тындырып алсаң, анан балдарың көрөт, ушундай болуш керек турбайбы дейт. Болот. Аны эми мындай, муну дагы оң кылайын. Бекзат Акаев, Улан Асаналиев, Азаттык, Бишкек. Элдин баары каражатын артынан сая түшүп, Асан пул табын эңсеп жаткан кезде жаратман майыптар болгону тынымсыз жумуш тилеп жан багууда. Сокулук районундагы Садовой айылында көзү көрбөгөн жана кулак укпагандар жалгыз ишканасына буйртма бергендер аз болгондуктан кызматкерлер көп убакыт бош калышууда. Ал жерде иштеген майыптар элден акчалай жардам эмес, жумуш берүүнү суранышат. Бул ишканага кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева барып, мээнеткечтердин иши менен таанышып келди. Сокулук районундагы Садовое айылындагы дүлөөлөр жана азиздер коомунун бул ишканасында 100дөн ашык киши катталганы менен 40ка жетпеген киши эмгек орундары менен камсыз болууда. Мына тешиктерин көрдүм, мындай кылдым, анан эми мына астына мындай кылам дагы түз эле ийнени мындай тартам. Мынакей. Сайбайм. Мынакей. Эми биз көрүп калдык, мынакей. Көрдүңбү, түп-түз мындайынан салам. Анан мушка мына бу жерде мушкаларыбызды мындай кылып тизип алабыз, мындай жипке оңоюраак болот да. Анан эми муну мындай кылып чыгарып алам да берге таштап коем. Булар эми чачылбайт тизип алсаң. Мындай бүктөп отурсак убакыт да көп кетет. Бизде учетто 113 киши турат. Иштегендерден ошондо 45 киши иштейт. Негизи баягы швейный цех, матрасный цех, мебельный цех, контордогулар баары бириккенде. Негизи бул эң алгачкы мекеме биздин коом боюнча ушул мекемеде Садовой УППсы. Бул 1937 жылы уюшулган УПП. Алардын көбү мына бул чакан цехтеги ооруканаларга шейшеп, халат, жаздык кап тиккен тикмечилерден турат. Алган айлыктары 8000 сомго ыраазы болушуп, бул кыз келиндер шаарга кетишпей айыл жеринде калышкан. Жумуш алуу, естественно, эң эле оор да. Жумуш алыш үчүн канча суранып барасың, канча убактың кетет. Жумуштун баары көбүнчө шаардан келет да. Биякта 1-2 эле больницада, Карабалта менен Панфиловкада, Беловодскийде. Так эң эле оор иш алыш, анын баарын 10 чакта жолу барасың, жалдырап сурайсың. Иш алыш оор эле бизге. Но бирок алып келебиз. Кудайым буйрса, мына директорубуз болуп, жетекчибиз болуп барыбыз ишти алып келип, иштеп, баары жакшы. Ал эми көзү азиздер үчүн атайын мындай матрас жасоочу цех да бар. Алардын маянасы 1 айга 1,5 миң сомду гана түзөт. Буйртма болсо гана иштеп, болбосо күтүп отурушат. Ушундан улам алар элден акча эмес, жумуш берүүнү суранышууда. Биз любой сборканы жасай алабыз. Колубуздан келет. Көзүбүз көрбөсө да мындай сыйпалап любой сборканы жасай алабыз. Оюнчок терсек да болот, мындай любой шаарда көп эмелерде производство. Сокулуктагы азиздер жана дүлөөлөр коомунун бул ишканасында темир иштетүүчү цех да бар. Минтип азын улак буйртма чыкканына жумушчулар ыраазы. Мореки скамейкалар болот, больницага жасалат да. Основасы ушундай металлический, а үстү жана ылдыйспадан. Больницанын коридорлоруна коюп коет го ошол скамейкалар. Ошонун анча-мынча заказ бар, ошо балдар жасап атышат. Өлкө боюнча майыптардын 11 ишканасы иштейт. Алардын көбү чоң шаарларда, элге жакын, иши көп чыккан жерлерде. Ал эми айылда жайгашкан жалгыз бул жайдын жумушчулары аздыр көптүр буйртма таап, ансыз да оор болгон тиричиликти бир аз жеңилдеткилери келишет. Уже алды 60тан өткөн адамдар иштейт бизде. Алар деле уже карыйт, кетет. Бара-бара жаштарды биз деген бияка жумушка алышыбыз керек да. Потенциал керек, рабочий месталарга адамды коюшубуз керек.
ошол бизде эң негизги көйгөй ошол. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Сокулук району, Садовая айылы. Сиз да Данистиге кызыктуу каармандар тууралуу видео сунуштай аласыз. Байланышуу жолдору azattik.org сайтында. Кааласаңыз биздин WhatsApp номерибизге да жазыңыз 0550 98 87 55. Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'da Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык KG, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык Медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда. Данистиде чет жактагы журтташтарыбыз тууралуу баяндап келебиз. Бул жолу Түркияда аты чыккан мекендештерибиз Кабылжан Мурзаев жана Махрам Сатымбаева тууралуу айтып беребиз. Бул жубайлар 23 жылдан бери Стамбулда жашап, өздөрү өздөштүргөн медитация ыкмасы менен адамдын жеке өнүгүүсүнө түрткү болгон семинарларды өткөрүшөт. Кабылжан Мурзаев Кыргызстанда да ушундай сабактарды уюштурууну максат кылып келет. Бул позитивдүү жубайлардын иши менен Стамбулдагы кабарчыбыз Элвира Будайчиева таанышып чыккан. Bir sinyal, o bir uyarı. Ay lütfen bir bakar mısın, bir şeyler yolunda değil diyerek. Sadece isteyin, alacaksınız. Кабылжан Мурзаев жана Махрам Сатымбаева жубайлар 23 жылдан бери Стамбулда жашап эмгектенишет. Мен Өзбекстанда туулганмын. Өзбекстандын Коргонтөбө деген жери бар. Ал жерде кыргыздар жашаган жер бар. Анан кийин атамдар немеге көчүп келди Кыргызстанга. Анан кийин мен Кыргызстанда жашай баштадым. 92-93'te. Birinci жолу şu yüksek lisans doktoranturaga жиберебиз деген неме чыкты. Анан кийин мен да документтеримди даярдадым. Ал жерде де бардыгын документтер бергенде албады. О жерде тандашты. Bir kız neveremiz var, bir oğul neveremiz var, Atahan. Şöntüp bu жерде жашап жүрөбүз. Uzun жылдар болуп калды, мы так привыкли здесь. Өзүнчө эле бир неме. Siz айтмакчы, мы привыкли здесь, нам здесь удобнее дегенде. Бирок ата мекенге барып турабыз. 2 жылда бир, кээде 3 жылда бир болуп калат. Сагынып каласың адамчы. 2006 жылдан тартып өздөрү курган Байкама методу менен адамдардын жеке өнүгүүсүнө түрткү болгон семинарларды өтүп келишет. Бир канча баскычтан турган семинар негизинен медитация менен коштолот. Omuzlar, omurgamız, harikasınız. Çok seviyoruz onları. Ama bil ki ne olmuşsa her şey için senden özür diliyorum. Эми бизге келгендер, биз 18 жашынан баштап алабыз. 18 жашынан баштап, бизге семинерге келгендердин рекорд 84 жашына келгендер бар. Ар бири келгенде, ар биринин өзүнүн проблеми менен келет. Мен ата энесине таазим кылышты үйрөтөбүз. Олорго баягы олорго болгон баягы уважениясын, олорго болгон сый урматты үйрөтөбүз. Сиз айтып атасыз Стамбул, туура Стамбулда особенно Анадолуда ончолук эмес. Биз, например, Анкарада берген семинар менен Стамбулда берген семинардын арасында мындай разница бар да. Неге дегенде, бул жерде көпчүлүк азыр эмне болуп калган, ата энесин деле унутуп калып, ишинин аркасынан чуркап, иши жакшы болсо бала чакасынын аркасынан чуркап, ата энеси менен эч кандай немеси жок. Konuştuğumuz gibi bedeller... Bardık nerse adamın turmuşu özüne bağlıdır. Özünün nemesini, sulbasını, özünün yolunu çizadırgan adamın özünü ötür. No, adam özü biliş gerek de. Adam bu dünyaya emni için geldi, emni için yaşaydı, kayaka varat, emni için. Oşunu bilgende adam turmuşunu, yaşosunu çüngön olur. Чаткалдагы жамгыр кенинен чыккан топурак сыртка ташылып жатканда Кара Бура район тургундары нааразы. Топурак Чаткалдан Кара Бура аркылуу Маймак станциясына жеткирилип, андан Казакстанга чыгат. Кара Буралыктар кенден чыккан калдыктар табиатка да зыян келтирип жатканын кошумчалашат. Алтын кен иштеткен казакстандык Vertex Gold компаниясы болсо, топуракты ташып өткөнү үчүн жылына Кыргызстанга 19 миллион сом которот экен. Айтылгандардын жагдайына таластагы кабарчыбыз Салика Сариева токтолот. Бул жер Чаткал Кара Бура райондордун кесилиши, дал ушул жерде Чаткал аймагында жайгашкан жамгыр алтын кенинен чыккан топурактар жогорудон ташылып келинип, төгүлүп, кайра унааларга жүктөлүп,
төмөн Кара Бура аркылуу Маймак станциясына жеткирилет. Кара буралыктар күнүнө бул көрүнүшкө күбө болуп, топурактардын сансыз салмагы сыртка кетип жаткандарына кейигендерин айтышат. Vertex Gold компаниясынын иш алып барып аткан жери бул жерде мисалы айтылат, келишимде алтын гана алыш керек деген маалымат бар. Бул жерде канча деген элементтер кетип атат. Кремний деген бар экен, алтындан тышкары күмүш, темир, дагы башка жес дегендер бар. Мына канча элемент бар экен белгисиз. Мына ошол элемент эмес, ташын гана, топурагын гана эзептей турган болсоң, Балкашка канча деген нерсе кетип атат. Жамгыр алтын кениндеги эң баалуу заттар алтын менен кошо кетип жатканын геологдор да белгилешүүдө. Ал жерден уже 4 тонна алтын касып алышты. Анан касканда да бир жолу таш менен алтынды алып кетип атат да машинадан. Ошол жерде маселе бар. Закон жагынан да, жергиликтүү элдин дагы пикири боюнча да алар да туура айтып атат. Экология мындай жерибизди, жолубузду талкалап атат. Кварц деген кремний да. Ал жана космический технологиядан компьютердик технология колдонот, кымбат. Ал эми бекер алып кетип атат да. Эти бадалдар көрүнүшпү? Сүрүп тур, бардын ошол жерге апарып бекитип койгон. Түк тамыры менен. От кылып жагып салгандар да бар. Алтын кенинен чыккан топурактар жогортон ташылып келинип, Кара Бура мамлекеттик коругуна төгүлүп, корук зыян тарта баштаганын кара буралыктар белгилешүүдө. Ушул жерде перевал ишине деп коет, баягы түшүрүп, берден кайра башка КАМАЗдарга салып, иш жүргүзүп аткан мезгили да. Коруктун өзүндө негизи мындай иш жүргүзгөнгө толук кандуу ал жерде мыйзам бузуучулук болуп эсептелген. Жолдорду уруксат бергенби, ким уруксат берген, кайсы чиновник берген белгисиз да. Мына бир талды кыйзан канча деген миң штраф салат. Бу жерде канча деген кууратып, канча деген талкалап атат, экология зыян келтирип атат. Бу жердеги жан жаныбарлардын канчасын качырды. Кийиктер бар болчу. Аркар кулжа деген бар болчу. Кара Буранын мурдагы акими Чолпонбек Төрөкуловдун айтымында кенди иштеткен Vertex Gold Кара Бура районуна жылына 19 миллион сом которуп турат. Анын 4 миллиону басып өткөн жолдун абалын оңдоп түзүүгө кетсе, калган 15 миллион сом 23 айылдын бюджетине которулат. Салика Сариева, Азаттык, Талас облусу. Берүүнүн соңунда Баткендеги Кыргыз-Тажик аймагында орун алган кызык окуяга көңүлүңүздөрдү бурсам, ал жакта Тажикстандын чек арасына жакын жердеги төрткүл суу сактагычына куйган суу каналында агып келе жаткан кызды Баткен шаарынын тургуну Абдисаттар Садыков күндүн суугуна карабай куткарып калды. Териштиргенде ал кыз тажикстандык экени аныкталып, өз жанын кыйганы сууга бой таштаган айтылууда. Учурда тажик кызы чек арачыларга өткөрүлүп берилди. Ылдыйлап аккан суу аз көрүнгөнү менен бат агызат экен. Өз өмүрүн тобокелге салган Абдисаттарды аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кепке тарткан. Чуңкур экен, мен ойлогом түшүп эле мындай түртүп эме кылам деп суу азыр. Бул жерде суу жакшы эле суу бар экен бул жерде. Кыйын эле болду. Ооба, кыйын эле болду. Тажик улутундагы кыз экен, анан сууга кирип чыгып чарчап калды. Уже канчалык аккан агып. Мындай бакырып жардамга сурап. Уже жардамга да уже эмес келбей калыптыр. Кол менен эме кылат. Сүйлөй албай калыптыр уже. Суу муздактуу же көбүрөөк акканбы? Анан куткарыш керек болду. Анан мен чечинип таштап ал кызды берки шериктерим цепочка болуп турду. Мен түртүп кызды чыгарып бердим аларга. Тартып алды. Анан мен өзүм bir 30-40 метр мен өзүм агып кеттим. Бул жерден чыкканга бир эмеси жок экен да. Кармаганга да жер жок. Бул эмне үчүн таштаган экен бул? Себеби эми тажик кыз экен, эми карасак тажик кыз экен. Эми ар кандай ойлор келиши мүмкүн. Если мына суу сактагычка келип же жолдо мына туннелге кирип өлүп же бирдеме боло турган болсо, эми кыргыздын балдары өлтүрүп кетти же кыргыздар эми ар кандай ойлор келиши мүмкүн биздин мына эмелерге мамлекетибизге бир эми чектеш тургандан кийин баары бир ал кыз биздин территорияда келип өлүп калса биздин эмелерге сөз тиет эле да. Эми ал турган эле нерсе, ал баары бир кыргыздын бирөөлөрү алып барып өлтүрүп таштады же андай мындай деген сөздөр болот эле да. Эми куткарып чыкканыбыз жакшы болду. Кыз жаш кыз, где-то бир 16-17 жаштагы кыз. Мен өзүм оюмда ошондой. 16-17 жаштагы кыз. Мен куткарып чыгаргандан кийин балдар заставага пагранга чалган экен. Алар бир 2-3 мүнөт эле келди, бат келди.
жолго чыкканча эле келди, келип ушу пограндарға өткөрүп бердик. Кыз эми кокустан түшүп кеткенби же кандай? Кыз эми алып чыккандан кийин бул тажикче эле бирдемелер сүйлөдү, же өзбекче, же кыргызча, же орусча тилин билбейт экен, только тажикче эле сүйлөдү. Анан бияка жолго карап ечитип пограндар келди эме кылып атсак, машинага карап таштады. Эми бул өзүн жанын кыйган таштаган бул. Ал машинага карап жүгүрдү да. Мына ушундай видео баяндар, тагдырлар, көйгөйлөр бул жумадагы Данистен назарына түштү. Азаттык радиосунун видеотекасын интернет сайтыбыздан таба аласыз. Дарегибиз azattik.org. Сиздер менен Сабыр Абдымомунов болду. Кийинки шешемиге чейин эсен туруңуздар.